Assalamu alaikum, hurmatlı жетекчилер, hurmatlı bir toğanlar. Bugün mına su boyunca bir köy bolğon жөнүндө основной причина ошо болду окшойт бул жерге чогулганыбыз. Ben ушул көй боюнча bir мындай пожелание бар, ошону айтып кетейинчи. Бул түптүн суусу мына өзүң айттың 60-жылдан бери 60 жылдын ичинде орнотулган турбалар. Мына мурда биздин айыл өкмөттүн кызматчылары бул жерде отурат, сууда иштеген кызматчылар отурат. Жылда күз келгенде көйгөй башталат. Себеби жанакы суулар токтойт. Ошондо жанакы эмелерди крандарды жапканда эмелер жарыла баштайт, эски турбалар. Жарылып эле жылда ушул күзүндө кар түшкөнгө чейин ушундай болот. Көрүп жүрбөйсүңөрбү? Анан кийин быйыл мына Кудайдын буйругу менен эл өзгүтүп аткан жакшылыкка иш болуп атат. Анан жана экскаваторлор казганда жанагы кошумча турбалардын баары жарылды. Анан кийин балдар жетишпей атат, балдар иштеп атат. Мурда эле 2-3 бала иштечү эле, азыр деле ошо болду. Мен сурайын деген штаттын расписаниени ким бекитет? Ушул водоканал боюнча. Ушул уже опыт алдыңар да. Муну кызмат кылган маянасын көтөрүш керек. Анан балдар тигиге кошкула, буга кошкула деп ортончо жерден да 3 адамды өгүңөр. Эгер штаттын расписание жок адамдар иштесе, эртең жоопко тартылып каласыңар. Ушул жагынан карап койсоңуздар. Так мындай балдар иштеп атат, сабыр кылалык, иш жакшы болуп атат, турбалар орнотулуп атат. Бирок убагында мына токтоттуңар, эми бир балдарга дагы айтып кете турган нерсе, ар бирөөбүз ооз менен айтабыз, бирок физически жардам бергенге аракет кылышыбыз керек. Өзүнүн жер, 3 адам иштей албай атса, ар бирөөнүн көчөлөрүн жакын барган жерлерден жардам берип койгула деп суранат элек да. Ушундай маселелер бар. Ушул жагын карап коюш керек. Бул быйыл эле эмес, жылда келаткан дагы жумуштар да. Жылда кыш келгенде ушул башталат. Рахмат. Сурооңузга түшүндүм, чоң рахмат. Өтө көйгөй болуп атат. Бул водоканал менен колхоздун штатын биздин айылдык кеңешке сунушталып, айылдык кеңештин макулдугу менен айыл өкмөт башчысы бекитиш керек. Но бирок бул штаттын аздыгынын проблемасы каякта? Бул штаттын аздыгынын проблемасы биздин водоканал менен колхоздо доход жок. Вообще жок. Азыр группада жылдап атасыңар, мага мынча миң сом китайча келип атат, тигинче миң сом төлө деп китайча келип атат. Водоканалдын бухгалтери каякта? Бир айда карапайым элден канча түшүп атат силерге? 400 миң сомдон тегерегенде. Эмгек акыңар канча бир айга? Ошол 12 штатка, Анан калганын баары материалга кетип атат да. Штатты көбөйтүп салалы десек, буларды таза сууну 2018-жылы 6,5-7 миллион карыз менен алганбыз. 2018-жылы ошончо менен алып туруп, мен былтыр келгенде 2,5 миллион карыз алган. Бир 200 миңдей калды азыр карызы. 200 миңдей калды, бирок кайрадан жаңы карыздары пайда болуп чыгып атат азыр. Мурунку водоканалдын жетекчиси зарплат ала берген, сосон төккөн эмес бүт зарплатын население кыла берген. Ошонун себебинен мамлекет баары бир карызды кечпейт. Ошону менен сотко барып, мына сот чечимин чыгарып берди дагы, биздин счет арестке коюп туруп, водоканалдыкын койбой, колхоздукун коюп туруп, азыр бүгүнкү күндө кайра дагы 2 миллион карызга айланып турабыз. Буларда доход жок, булардын штатын кантип көбөйтөбүз? Элден толук кандуу жыйналбай эле, элден биз дагы сурай албай атабыз. Эгерде могу жаңы система кирип калчу болсо, Кудайым буйрса, ден соолугубуз болуп иштеп турсак, ар бир үйдү счетчикке отургузабыз дагы. Мурунку кийинки карызыңарды эсептеп, дебит кредитин чыгарып туруп, ар бириңер счетчик менен пеняга отургузабыз да, ошону менен буларга кааласа водоканал сунуш берсе, 15-16 кишини 30 миң 40 миң зарплатка алып барганга биз баратабыз. Азыр эмнеге тилибиз кыска болуп атат? Элден жыйын жок, өзүлөрүнүн расходун өзүлөрүнүн доходу жаппайт. Ошондон биз үлгүрбөй атканыбыз, жанагы проблеманын баардыгынын пайда болуп атканы ошондон болуп атат да. Мусор боюнча мен жаңы келгенде ызы чуу башталды эле. Мына 1 жыл боло элек кеңешке салып, кеңештин макулдугу менен ар бир жаранга жылына 100 сомдон да бергенбиз. Мурун 200 сом контейнерге, 300 сом анан короңон чыгарган мусорга, анан бескознойго деп аны да чогулта албай, доход таба албай атканынан салыкты өзгөртүп туруп эле ар бир жаранга 100 сомдон деп азыр 1,5 миллионго каалайсың, каалабайсың салыкка отургуздук да, ошону менен кичине иреттелип калды. Ошондой болот. Доход жок, расход көбүрөөк болуп атат. Колхозду 1 жылда биз жана грейдер сүрбөй атат.
мусорду тазалабай атат, мусорубуз оңолбойт. Бизден каралган, өкмөттөн карап берип атабыз, бюджеттен мусор чыгарып, грейдер менен соляркага карап берели деп, соляркасы менен мусоруна карап берип атабыз. Бизге уруксат берилбейт анын техникасына. Мусорубуздун дөңгөлөгү жарылат, стартери күйөт. Ага каралган каражат жок, биз ошондон кыйналып атабыз. Бул колхозго дагы доход жок болуп атат да. Маселе ошондон жаралып атат. Кудайым буйрса, мына жаңы техникаларды алдык, 6 техника келди. Кудайдын кулагы жапжаң 6 техника келип турат бүгүн. Кийинки жылы таза сууну толук кандуу жылдын аягына чейин бүтүрүп алсак, андан кийин булардын да эмгек акысын көтөрүп берип, директордун, бухгалтердин эмес, рабочийлердин эмгек акысын көтөрүп берип туруп, толук кандуу жумушка киргизгенге бизге да шарт болот эле да. Саламатсыздарбы, жыйындын катышуучулары. Менин фамилиям Садык Казакбай, Тубайдын жашоочусу болом. Мен сөздү эми буларды силер жасап атасыңар, уктук. Көйгөйлөрүңөрдүн баарын уктук. Жакшы иштерди баштап атасыңар. Эми эл журт кичине жардам берсек, биздин жардамыбыз кандай? Мен силерге айтып коеюн, могу жерде абонентский плата 815 киши бар экен. Карыз 3,5 миллион карыз экенбиз. Биз ошонун ичинде мен да бармын. Эртеңден баштап кичинеден колдон келишинче төлөп берип турсак, буларга чоң жардам болот. Ушу далы дайым эле эмебизди айтабыз, сын айтабыз. Өзүбүздөн кичине баштап кичине буларга жардам берип койбойлу водоканалга. Мына менин колумда бухгалтерден алган тастыкталган 3,5 миллион карызыбыз бар экен. Ушул дагы ойлоп коелучу. Кичине жардам берели, аракет кылалы. Өзүбүз дагы. Мынакей менде турат, сизге берип коеюн. Кимдер карыз экен? Силерде журналисттер бар. Водоканалга 2 жылдан бери келе. Мындай кыласың, реклама жамаат кылып бөлүп мектепте иштебей, мектептин стенасын илип салган. Өкмөттө бүт бардыгына илип салган. Айылына чоңун билип койгон. Тиге мынча карыз төлөсүн деп. Элге алып чыгып кылбасак төлөбөйт эч кимсе. Кафелер бар экен, 30 миң, 20 миңден карыз, акбу деген бүт күндө акча түшүп турат. Руководителдер бар экен, начальник ирес кайда турат? 11 миңдей канча турат? Өзүңөр мына, өзүңөр чоңдор руководителдер ушундай эмени баштап атсаңар болбойт да, болбойт. Карапайым эл биз макул, түшүнбөктөн көбүн төлөй элекпиз да, билбейбиз. Жалаң руководителдер ошол жерде карап турсаңыз, мына бүт адресин бердим, телефондорун. Мында кылабыз, Казакбаева. Руководителдер бүгүн средагы понедельник күнү мага чегим менен келесиңер. Бүт контролдо. Понедельник чегим менен келет, квитанциясы менен келет. Келбеди наказание ушул жерде. Сөгүшү, ачыгын айтып коеюн. Ошолордон башка эки төлөбөсө, башка төлөбөсө эл ошону пример кылып соккула. Доктурум айтып коеюн. Понедельник квитанциясы менен келип, көрсөтүп бердим. Мына боюнча ар бирин далилдесин. Ким төлөдү, ким төлөбөдү. Мен муну өзүм ойлогон чыгарган жокмун. Мына айнагүл эмеден компьютерден чыгарып берди, бухгалтери. Бул 2 жылдан бери келе анамдын бухгалтери. Айкенин сөзүнө алжы, ошунча. Эже, Тиги водоканалды карызы менен эмне үчүн алып алдыңар аны? Эмне үчүн? Эже, сиз эмне кыласыз? Карыз ошону кайра өндүрүп алса болбойбу? Мындай по порядку сүйлөшөлү. Эже, Сөзүнө алжы. мен келгенден 2 айдын тегереги болду. Эмне реакция кылдыңар? Шунча күндөн бери мында көтөрүп жүрөтүңөр. Айтпайсызбы мындай? Тиги жетекчи төлөбөйт да. Мурунтан да бериш керек. Өкмөткө айттыңыз, өкмөттүн күчү жетпесе жетелеп келбейсиңерби? Эми силердин карызыңарды мына мусоруңарга аралашып атам, сууңарга аралашып атам, карызыңарга аралашып атам. Түктөн башка менде дагы 37 айыл бар. Алар ыйнабай эле отурат. Ал өзүнчө. Элементарный жетекчилердин карызынан, ар бир элдин карызынан. Кафелердин карыздары турат, мекемелердин карыздары турат. Эрлак сүйлөштүк а? Жетекчи, ким мамлекеттин эсебинен айлык алып аткан адамдарды садиктен баштап акимге чейин ким төлөбөйт? Берет. Төлөбөйбү? Укук органдарын көрөбүз, пенсиясын төлөйт. Рахмат.